Саламатсыздарбы достор? Достор, бүгүн сиздер менен биз JavaScript программалоо тилиндеги массивдер менен таанышабыз. Буга чейин биз өзгөрмөлөрдү кантип жарыялоо керек, кантип маани ыйгаруу керектигин үйрөнгөнбүз. Караңыздар, бул жерде A деген өзгөрмөнү жарыяладык да, ага 5 санын ыйгардык. Бир эле учурда достор, ушул Ага биз 20, 10, 15 string жана башка маанилерди ыйгара албайбыз. Ал үчүн достор бизге массив керек экен да. Массив бир учурда өзүнө бир канча маанилерди кабыл ала алат экен. Достор, биз сиздер менен өзгөрмөнү өтүп жатканыбызда мен мисал келтиргем го, бир бочканы же болбосо бир кутучаны элестетиңиздер да. Кутучага биз бир эле нерсе сала алабыз да, бир мисалы банканы айтканбыз. Банкага бир эле нерсе кое алабыз, бир эле нерсени сала алабыз. Ошол нерсени банка сактай алат. Банкага бир эле учурда бир канча нерсени сактай албайбыз. Ошол сымал эле бул жерде яшикти көрсөттүм. Яшикти караңыздар, бул жакта бир эле яшик турса, бул жерде бир эле яшик болуп атса, ал өзүнө бир түрдүү маалымат сактай ала турган болсо, бул жакта көптөгөн яшикчелер турат. Массивди дагы ошондой элестетсеңиз болот да. Массивдин ар биринин өзүнчө кутучалары бар, яшикчелери бар жана алар өз-өзүнчө маалыматты сактай алат деп туруп элестетсеңиз болот. Ошондой эле мисалы бочканы ала турган, кампаны ала турган болсок, бир кампа бир нерсени сактай ала турган болсо, ал эми бир склад болсо, бир канча кампалардан турушу мүмкүн. Мисалы бир фруктовый складты элестетиңиз дагы. Бир яшик бир эле түр алманы сактай ала турган болсо, бир яшикте бир эле түр алма боло турган болсо, бир канча яшиктерде бир канча түрдүү алмалар же болбосо башка фруктулар, мөмө жемиштер болушу мүмкүн. Жана ошол мөмө жемиш складда турушу мүмкүн. Ал складда ушунчалык көптөгөн яшикчелер жайгашышы мүмкүн. Сиз дагы массивди ошондой элестетип көрүңүз. Массив дагы өзүнө бир канча маалыматты камтый алат. Достор, мен бул жерде R деген өзгөрмө түздүм. Бул R деген array дегенден келип чыккан жана бул жерде ушундай каша менен массив түзүп алдым. Массивтерди жарыялатканда ушундай жарыяласак болот, достор. Эми караңыз, бул кашанын ичине 1, 2 ошондой эле true же болбосо кандайдыр бир string жарыяласак болот, киргизсек болот. Ошондой эле 4/5 десек, 4/5 float санын киргизсек болот. Караңыз, бул жерде number бар, boolean бар, string бар, float бар. Бул R деген массивибиз өзүнө бир канча түрдө маалыматты камтып жатат. Ошондой эле массивдер жарыялатканда, достор, new array деп туруп жарыяласаңыздар да болот. Бул жерде массивдин ичинде эмнелер боло турганын көрсөтүп туруп. Мисалы, достор, биз сиздер менен машиналардын аттарын камтый турган массив түзсөк, BMW десек, BMW, дагы кандай машиналар бар? Honda, Lexus дей турган болсок, караңыздар, биздин массивибиз машиналардын атын камтыган массив болуп атат. Машиналардын аталыштарын камтыган. Бул жерде машиналардын аталышын камтыган cars деген массивибиз бар. Бул массивибиз улантып кете берсек болот. Бул массив бир канча маалыматты камтый алат, достор. Эми караңыздар, массивде, достор, индекс деген түшүнүк бар. Ал индекс деген биздин элементтин ордун көрсөтөт. Биздин элемент кайсыл жерде жайгашкандыгын көрсөтөт. Массивдерде индекс 0дон башталат, 1ден эмес, 0дон башталат. Бул жерде BMW 0-чы индексте, Honda'быз 1-чи, Lexus 2-чи, Toyota 3-чү. Мисалдан көрсөтө турган болсом, караңыздар, бул жерде ABC'ден I'ге чейин камтыган биздин массивибиз бар экен. Бул массив жана ал массивдин узундугу 9га барабар экен. Себеби 9 маалыматты камтып турат. A, B, C, D депчи. Array'дин узундугу 9. Бирок бул жерде караңыздар, array индекс, массивдин индекси 0дон башталып атат. Биздин A деген маалыматыбыз 0-чы индексте жайгашат. Ал эми B'быз 1-чи элементте, ошондой эле I'биз 9-чу эмес, 8-чи элементте жайгашып атат. Ошондой эле биздин Ага доступ алыш үчүн биз array'дин 0-чы индекси деп
кайрылат экенбиз да. Ал эми B'ге array'дин биринчи элементи, C'ге болсо array'дин экинчи элементи деп кайрылсак болот экен. Эми бул мисалыбыздан карап көрөлү. Мисалы биздин cars деп туруп Honda'га кайрыла турган болсок, Honda'быз биздин биринчи индексте жайгашып турат, BMW'быз 0-индексте жайгашып турат. Ушундайча кайрылсак болот. Мисалы эле буну консольдон чыгарып көрөлү. Консоль log деп чыгарып көрсөк, бизде Honda чыкты. Себеби Cars'тын биринчи элементи Honda болуп турат. Ал эми 0-нчы элементи болсо бул BMW болуп турат, достор. Ошондой эле массивтерде биз кандайдыр бир элементтин ордуна башка нерсе жаза турган болсок, мисалы Cars деп туруп, биринчи элементине биз Honda'нын ордуна башка машинанын атын жаза турган болсок, мисалы Hyundai'ды жаза турган болсок, ушундайча жазсак болот. Бизде азыр 0-нчы элементте BMW бар, биринчи элементибизде Honda эмес, бул жерде Hyundai болуп калды. Чыгарып көрсөк, мисалы биринчи элементибиз азыркы учурда Hyundai болуп калды. Биринчи бул жерде Car'дын 0-нчы элементи BMW чыгат да, Car'дын биринчи элементи Honda эмес, Hyundai чыгышы керек. Караңыздар, бизде BMW жана Hyundai чыкты. Ушундайча достор массивтерге кайрылсаңыздар болот. Массивтер өзүнө бир канча маалыматты камтый алат. Ошондой эле достор, массивдин узундугун билүү үчүн массивтердин length деген касиети бар. Ал length деген касиет аркылуу узундугун билсеңиздер болот. Cars length дегенде массивдин узундугун көрсөтүп атабыз. Бизде массивибиздин узундугу 4-кө барабар. 4 маалымат камтылган да койчу. Ал эми бул жерге мисалы Mercedes деп турайын десек, уже массивибиздин узундугу 5-ке барабар болду, достор. Ошондой эле достор, массивге жаңы бир элемент кошуу үчүн массивдин аягына дагы бир элемент кошкубуз келсе, массивде push деген функция бар. Ал push деген функция, достор, бул массивдин аягына жаңы элементти коша алат. Мисалы Volvo дейт турган болсок, азыркы учурда биздин массивибизге Mercedes кийин Volvo дегенди кошот да. Андан кийин массивибиздин узундугун жана массивибиздин өзүн чыгарып көрсөк. Караңыздар, биздин массивибиз ушундайча чыкты. BMW, Hyundai, Lexus, Toyota, Mercedes, Volvo деп акырына Volvo'буз кошулуп калды. Жана ошондой эле биздин массивдин узундугу 6-га барабар болду. Бул жерде 5 болуп турат. Бул жерден кошконубуз үчүн массивибиздин узундугу 6-га барабар болду, достор. Достор, дагы массивдин бир канча функциялары бар. Аларды биз кийин сиздер менен функцияларды өткөндөн кийин, массивдин жана объекттерди өткөндөн кийин объекттин функциялары боюнча кийинки сабактарда таанышабыз. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.